Бизнесте жүргөн адамдар үчүн убакыт өтө бир баалуу нерсе да. Бул жакта зыярат кылып, умра кылып кетсең, эчтеке жоготпойсуң, наоборот табып кетесиң. Бул жерде эле ушундай эле экен го, мен башкача мусулмандар бар деп ойлодум эле деп. Дүйнө жүзүндө канча улут болсо ошонун баары эле келет. Биринин маданият, биринин дал келбейт экен. Юридикалык факультетти бүтүпсүз. Адистиңиз юрист экен. Чынын айтсам, ушу окуганым менен жумуштун окшош нерсеси өтө аз экен. Береке деген түшүнүк сиздин бизнесте эмне? Чоң акча көргөм, бирок ошол акчанын берекеси болду, болбоду, мен азыркы күнгө чейин жооп бере албайм да өзүмө. Кардарлардын аманатына кыянатчылык кылбоо боюнча. Кичинекей эле нерсе, биз үчүн кичинекей нерсе, кардарларга чоң экен. Бул депозитти кайтарып берүү. Кудай пешенеңе эмнени жазса ошого ыраазы болуу деген принципке сиз кандай карайсыз? Бир нерсем окшошпой калса, демек ошол нерсе пайда эле бар да. Көбүрөөк мен киреше табайын деген чөйрөдөн азыр могул жака келдиңиз. Бул жакта карасаңыз баары эле ибадат. Бул жака келип эле мындай эле дем ала чөйсүң кадимкидей. Ошондой паузаларды канчалык деңгээлде көбүрөөк болот Дубайда жүргөндө? Мечитке барып, Баамдатка барып, бир аз отуруп мындай ойлонуп, Кыргыз жаштары Дубайга барсам, анан ошол жактан тез эле байып кетсем, реальностька чабылганда жаман болот экенсиң. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги подкастты кайрадан эле ушу Мекке калаасынан баштаганы турабыз. Артыбызда ушул Кабанын жанындагы Аль-Харам мечитинин жанындагы айтылуу саат мунара. Мен кезектеги каарманымды тааныштырып кетсем анда. Алгач өзүңүздүн аты жөнүңүздү тааныштырып койсоңуз. Негизи эле жалпы мындай таржымалыңызды айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рахмат, чакырганыңызга рахмат. Убакыт тауып бөлүп бергениңизге. Атым Муратбек Ганиев, Баткен облусунан болом. Бишкекте төрөлүп, Бишкекте чоңойгом, Бишкекте окугам. Азыркы учурда Дубайда ушу унааларды ижарага берип иштейм. Бүгүн Меккеде отурабыз, сиз айткандай эле. Жазира Travel сиздерди сооптордун айы Рамазан айында умра сапарына чакырат. Комфорттуу мейманканалар, даамдуу тамак-аштар, заманбап автобустар, тажрыйбалуу ажы башчы гид, 1 жылдык виза, бизден белектер, замзам суусу, ажылык сумка, чермей, жайнамаз, умра китепчеси. Мекке жана Медина шаарларында ар убакта биздин мыкты команда сиздин сапарыңыз натыйжалуу болушу үчүн кызмат кылат. Орундар чектелүү. Ушул телефонго чалыңыз: 0558 58 55 55. Жазира Travel. Умра ар бир үй бүлө үчүн. Эми көпчүлүк бизнесте жүргөн адамдар үчүн убакыт өтө бир мындай баалуу нерсе да. Убакыт эле деп турат да. Анан мисалы үчүн чын ачыгын айтканда тиги мечитке жүр десең, тиги даватка жүр десең убакыт деп турат да. Анан сиз ошол Дубайдагы бизнесиңизди таштап, ал жерде кичине эле бир убакытындай болсоң көп кирешеден кур каласың. Анан бул Мекке жеринде кандай шамал айдап дегендей, кандай максаттар менен? Мен буйрулса 3-чү жолу келип атам. Дубайдан 3-чү жолу унаа менен келем. Анан ушу Нурсултан Таксыр деп жанагы көз тааныштырган жездем болот, ошол жыл сайын чакырат. Анан ал киши дават кылып атып, мындай бизнесиңди кое тур, жумушуңду кое тур. Бул жакты акыретте ойло, бул жакты дагы келиш керек, умра кылыш керек. Анан ушул кишинин айтып бергени, түшүндүргөнү боюнча мен ал жакты таштап же кое турсам, пауза коюп турсам, эчтеке жоготпойт экенмин да. Демек, Кудай бере берет экен. Аны өзүм орустар айтмакчы, на своей шкуре деле сезип көрдүм, билип көрдүм. Ал жакты кээ бир жерде кээ бир нерселерди пауза коюп, кичине мындай 1 мүнөт дем алып, бул жакка келип бир аз жанагы өзүбүздүн барар жерибиз Бул жакта түбөлүктүү эмеспиз деген. Ооба, бул дүйнө баары калтырып кетебиз баарын. Ошо жанагы Нурсултан Таксыр айткандай келип, бул жакта зыярат кылып, умра кылып кетсең, эчтеке жоготпойсуң, наоборот табып кетесиң.
деген түшүнүктү мага жакшы түшүндүрүп берди. Ошондуктан жанагы сиз айткан пауза коюп туруш керек экен да кээ бир маалдарда. Эми ушул жакшы бир фон табалы деп таксыр. Атай ушул тоонун бооруна чыктык. Терге чыксак шамал экен, үйлөйт экен, микрофонго жолтоо болот деп. Тияка барсак полиция кууду. Анан буяка келдик, анан чыгып келатып, ар жак бир жакта жолдун бойлорунда таштандылар жатат. Анан кийин акыр-чикирлер жатат да. Болбосо Меккеге келдик. Сизде кандай сезим болду? Бул Мекке деген ыймандын ордосу, исламдын ордосу, очогу. Анан мен бул жака келсем, башкача бир арзуу менен келсем, бул жерде эле ушундай эле экен го, мен башкача мусулмандар бар деп ойлодум эле деп баягы көңүлүңүз кайт болгон жокпу? Мен биринчи жолу 2023 келгенде ошо адамдардын жанагы машинада көз келатып көрдүңүзбү кантип айдашат. Мындай эле бир чыга калып эле. Бирок жакшы жери урушпайт эч ким. Анан таштандылар жүрөт, болбосо сиз айткандай Меккеде отурабыз. Анан биринчи келгенде ушул суроолор эле мындай бир мен үчүн бир көйгөй жаратты. Кантип болсун ушул мындай диссонанс деп коет го мындай. Мен ойлогон нерсем менен көргөн нерсем дал келбей атат. Бул кантип болсун деп анан мындай бирок бир ойлонуп отуруп көрсөм, жанагы бул жерге Саудия Арабиясына, анан Мекке, Мединага канча деген адамдар келет да. Күндө эле азыр жаңылыктардан көрсөңүз 2 миллион адам болуптур, 3 миллион адам болуптур деп. Анан кечээ мисалы үчүн Тарайыхке батпай кеттир, Харам, Аль-Харам мечитине адам батпай кеттир. Эми ошонун баары эле бир улут эмес. Бир раса дагы эмес. Бир маданияттагы адамдар эмес. Жанагы ар кайсы. Ооба. Бизде мисалы үчүн жакында улак өттү. Улак өткөндөн кийин атын унутуп атам, бирок комментарий берди го. Кыргыздар эле чогултуп ушунча таштанды калтырып атабыз. Кыргыздар эле бир маданият, бир өлкөдө бир улутпуз. Эми ал жерде дейт да, Меккеде, Мединада канча миң адам келет, канча миллион адам келет. Анын арасынан дүйнө жүзүндө канча улут болсо, ошонун баары эле келет. Эми ошон үчүн жанагы дал келбейт экен, бирин маданият, бирине дал келбейт экен. Анан жакшы жактары, жакшы сапаттары менен дагы, кемчиликтери менен да кошо келет. Ооба, келгенде ошондой экен жанагы. Мисалы үчүн мен бир жакшы нерсе алып келсем, жаман нерсем деле менен чогуу келет. Алар деле ошо экен. Бирөө үчүн мусор таштап коюш, бул эчтеке эмес экен. Демек ал көнүп калган ошол менен чоңоюп. Бирөө үчүн, экөөбүз үчүн көрүп туруп биз таң калып атабыз. Эми эмнеге чыкты болот деп. Ошон үчүн жанагы канча улут болсо ошончо эме бар экен, маданият бар экен. Эми өзүңүз сиз юридикалык факультетти бүтүпсүз. Адестигиңиз юрист экен. Анан кантип ошол юрист болбой, балким юрист болуп иштегендирсиз. Кантип анан ушул бизнесте Дубайда иштеп атасыз да? Ошондо юристтиктин кереги тийбей калдыбы? Же баягы баарыбыз киреше деп жүрөбүз, жакшы, тың, комфорт жашасак деп жүрөбүз, сөздүн ачыгы. Анан юристтик адис балким ошого жооп бербей калдыбы? Ушул жагы кандай? Ооба, юристтик адисти окугам, анан иштеп да калдым. Бирок Дубайда иштедим да, Кыргызстанда иштей албай калдым. Чынын айтсам, ушу окуганым менен жумуштун мындай точки соприкосновения деп коет, жанагындай окшош нерсеси өтө аз экен да, өтө аз экен, 1% да ашпайт экен. Окуу башка, жашоо практикада башка экен. Ооба, ошону ал нерсени университетте деле айтышкан. Бирок мен жана Кыргызстанда туруп эле, мисалы үчүн Кыргызстанда окуп туруп Кыргызстанда иштесең, ошондо деле чоң айырма бар экен. Ал эми мен Кыргызстанда окуп туруп Дубайда иштеп атам да, ошол тармак юристтик тармакта. Такыр башка экен да, мындай. Айттым го, университеттин жанагы бир чоң генеральный эле бир маалыматтар жардам бербесе, бир аз колдонбосом, 99% эмес кереги жок экен. Бул мен туура эмес нерсени окудум деген эмес, бул чет өлкөдө башка мыйзамдар, башка эмелер практика болот да. Ошондуктан бул мен туура эмес окудум эмес, бул ошол кайсыл жумушка кирип атсаң, ошол тармакты билип, ошол тармакка даярданыш керек экен деген сөз экен да. Эми мынау Меккенин көчөлөрүн аралап жүрүп, жана соода кылганда, же бирөөгө бир жардам берип койсоң, мындай сөздү көп уктум. Баракаллаху фикум депчи. Анан эми береке болсун дегени да эмичи. Анан
ушул сиз ошол Дубайда жанагы машинени унааны ижарага берип бизнесинде иштейт экенсиз. Бул береке деген түшүнүк сиздин бизнесте эмне? Албетте бизнесте өзүнүн планы болот, конкреттүү тактикасы болот. Орусча айтканда расчёту, эсеп-чоту болот. Ошондой кылганымда анан мынча мен киреше табам деген. Бирок менимче береке деген түшүнүк башка дейм да, ушул сиздин бизнесиңизде береке дегенди кандай бир түшүндүрөт элеңиз? Береке бул жакшы суроо бердиңиз өтө эле. Чынын айтсам, өзүмө деле ушул суроого толук жооп бере элекминби деп да ойлойм. Береке Балким баягы эми бизнесте баягы негизги критерий ишенимге негизделет го дейм. Кардар сизге ишеним артат, же болбосо анча-мынча акча чыгып кирип турат. Сизден кээ бир акчаны мейли сен да кала берсин дейсиз. Ошол балким ишиңизге береке кошор. Же көп эле бир нерсе бир кыйчалыш учурда өзүңүз пайда табайын деп атканда, жок ушу сага боло берсин деп коесуз балким. Ошондой учурлар болобу? Балким ошондон береке куралат. эми береке маселеси мен ойлойм, канчалык сен мындай чын, честно деп коебуз, честно иштесең, ошончо кардарың да келет, акчаң дагы адал болот, тапканың дагы мындай жугуштуу болот. Менде болгон окуя мындай болгондо башымдан өткөн чоң акча кармап көргөм. Дубайда жанагы 2022 ушу жаңы юр компанияга кирип, Орус, Украин, Беларустун байлары жанагы согуштан качып чоң акча менен келип, ошону легализация кылып бер, анан ошону банкка ак кылып киргизип бер деген ушуларда жардам берген учурлар болгон. Анан чоң акча көргөм, жанагы чоң акча келген тарсты эле бир күндө эле бир 7-8 миң доллар түшүп калган күндөр болду. Бирок жанагы ошол акчанын берекеси болду, болбоду, мен азыркы күнгө чейин жооп бере албайм да өзүм, анткени бирдем сол эле кетип калат. Тарс эле жок да, анан мындай бир баалуу бирдем салдым десем, алган деле жокмун. Ошон үчүн жана кыргыздар айтып коет турбайбы баягы? Мындай карасаң көп эле акча кармагандай болосуң, бирок берекеси жок деген. Ошол дейм да, анан кээде болот, мындай бир аз акча менен эле ишенесизби, ушул 3-чү жолу келгенимде ошол нерсени жакшы сездим. Бир аз акча менен келгенбиз да бул умрага. Бир аз акча алып келгем, анан счет да бар болчу. Жанагы счетко ойлоп көрсөм, счетко тиелек экенмин да азыркы күнгө чейинчи. Жанагы наличный акча, ошону эле колдонуп атыппыз. Анан мындай болуп калып атат. Бирде туруп ифтарга, мисалы үчүн, таксыр чакырып калат. Жанагы биз бул умрага чакырган таксыр чакырып калат, тияка чакырабыз, тияка чай ичели деп. Бир турсак бул жактан байке чакырып калат, жүрүлө деп эле. Анан ошентип жанагындай өзү менен өзү эле болуп, Кудайга шүгүр, береке ошол дейм да. Пока өзүм акчам корой элек, жакшылап жүрөм. Кетиргеним ушу бир аз майга кетирип атам, машина май куйганга, анан көп деле кетирбептирмин. Мен суроомо жооп алдым. Сиз мен айткан суроонун өзөгүн түшүндүңүз. Менимче көрүүчүлөр деле түшүндү болуш керек. Демек, береке деген эмне экендигинчи. Анан эми бизнесте кардарлар менен иштешесиз. Кардарлардын алдында өзүңүздүн милдетиңиз болот. Өзүңүздүн тейлөөңүздү сатасыз, сервисти сатасыз. Ошондо мындай аманатыңыз болот. Анан мусулманчылыкта аманатка кыянатчылык кылбоо. Ошол кардарыңыз билбей аткан нерселер болсо, ай менин сага көрсөтүп аткан кызматымда сен билбеген моундай кемчиликтер бар. Ошону эске ал деп ачык айтуу деген. Ошол нерсени дагы, ошол принципти дагы колдоносузбу? Кардарлардын аманатына кыянатчылык кылбоо боюнча. Биздин бизнесте жакшы жери, биз машина аренда беребиз да. Кардар келип туруп машинаны көрөт, видеого тартат. Анан демек бул жанагы бекитилген эчтеке мындай көп деле жок да, бекитилген мындай көрөт, жакса алат, жакпаса албайт. Анан жанагы эң эле аманаттуу жери бизге депозит алабыз бизчи. Мисалы үчүн машина алып атканда $300 таштап кетишет. Штрафтар, кеч келип калса, чип койсо, жанагы жуубай келсе, бензин аз болуп кетсе, ошолордон биз эсептеп минус кылып коебуз. Анан ушул күнгө чейин компанияны рекламада кылган эмеспиз. Анан Кудайга шүгүр, кардарлар жетиштүү эле. Бул сарафанный радио деп коет го жанагы. Ошол жакшы иштейт экен да. Анан бир кичинекей эле нерсе, биз үчүн кичинекей нерсе, кардарларга чоң экен. Бул депозитти кайтарып берүү.
жана мисалы үчүн Америкага кетет, Россияга кетет, Кыргызстанга кетет. Анан кетип атканда жаман кыжаат болушат. Жана депозит кантип бересиңер, кантип картага. Аны азыр эми өнүккөн заман криптовалюта менен деле бересиң, карточкасына же банкына санап туруп мынча бензинге мынча алдым, жууганга мынча алдым, штрафың мынча экен деп туруп калганын салып койсоң, ошого эле ыраазы болуп, эмки жылы обязательно келет, өзү келген аз келенсип клиент жанагы досторуна, туугандарына сунушталат экен да. Эми сиздин сурооңузга кайтып келип, ошол жанагы кичинекей аманат, ошону эле кайтарып берсең, клиенттер кайра келе берет экен, кардарларчы. Эми мен эмне үчүн бул суроону берип атам? Биз билинбегени менен экөөбүз бул жерде отуруп алып эле суроо жооп кылып аткан жокпуз. Биз сиздин башыңыздан өткөн практика аркылуу сиз сыяктуу бизнесмендер ушул ыйман жагынан, ислам жагынан, мусулманчылык жагынан балким эске алса деген ойдо берип атам да. Анткени мисалы үчүн мөмө-чөмө, жүзүм, алма сатканда деле таразадан алдабаш керек. Же жүзүмдүн же мөмөнүн кемчилиги болсо, могу кемчилиги бул 3 күндүк сатылып алынганда, оптом сатылып алганда 3 күн болгон жүзүм деп айтыш керек. Мындай свежий дебей. Же болсо жана Дубайдан машина салып ийгендер болуп атат. Ошол машинанын бир чирик бириги болсо, сууда калганы болсо, бул сууда калган. Ошон үчүн ушундай деп айтыш керек дегендейди. Бизнесмендерге, ишкерлерге дагы мындай өздөрү билген эле нерселерди бир эстетип койсоңуз деп атам да эми. Өзүмдүн опытымда деле болду. Жанагы эми жашырган эмесмин, бирок балким байкабай калгандырмын. Анан кээде балким жашырган учурлар деле болуп калгандыр. Эми жанагы жакшыраак сатайын деп, жакшыраак Пендечилик алдырып. ал деле болгон эми. Мисалы үчүн машина Дубайда машина алып сатып калгам бош убакытта болгондо машина алып, мисалы үчүн могу машинада эле оңдоп туруп, кымбатыраак сатканга аракет кыласың. Ошондойчулар деле болгон. Бирок жанагы берекеге кайтып келип, ошого кайра кайтып кеткенбиз да, кээде ошол эле тапкан акчаң буурабай калат. Же болбосо кайсыл бир нерсеге жумшайын десең болбой калат. Же ошол тапкан акчаны чыгарып, могул нерсени баштайын десең, ал нерсең окшошпой калат. Демек ошол жанагы бекитип, жашырып, кыргызча айтып коет го, жедиргендин себеби эмеси, результаты, жыйынтыгы бул жакшы эмес экен да. Ошондуктан жанагы ким кандай бизнесте болбосун, ким кандай сервис кылбасын, чын таза, тагышты. ооба, туура айттыңыз. Ошону туура эле кылса, тандабаса, чындап бизнес кылса, берекеси болот экен, арты көп күттүрбөйт экен да. Ошонун үчүн Кээде ушу ишкердикте, бизнесте канчалык пландаба, канчалык өлчөбө, эсепти, расчетту туура кылба, сен ойлогондой болбой чыгат. Чоң банкротко кабыласың, чоң чыгашага кабыласың, кыйналасың, машакаттын үстүнө машакат болот. Ошондой учурда баягы мусулманчылыкта, исламда да барбы? Ай, сен канчалык аракет кылба, иштин натыйжасы сен күткөндөй болбой чыкса, демек бул тагдырга нааразы болбо. Мындай Кудай пешенеңе эмнени жазса, ошого ыраазы болуу деген принципке сиз кандай карайсыз? Бул мусулмандардын негизги принциптеринин бири деп ойлойм. Анткени буйруган эмес деп, жөн тилде айтканда, буйрубаптыр деп коебуз го. Ошол экен да, экөөбүзгө мисалы үчүн Тегерде тартуу подкастты буйрубаптыр. Атайы бардык эле болду. Атайы барып, жанагы жүрдүк, бастык, тоого чыктык, өзүңүз эле шлёпка менен чуркап жүрөсүң. Ошентип жанагы аракет кылып жүрдүк, бирок буйрубаптыр. Демек, бирок могул жерге келдик, таптык, сон жана жерден жакшыраак экен бул жерчи. Мен мынтип ойлоном, мындай принципим бар. Бир нерсе окшошпой калса, демек ошол нерсе пайда эле бар да. Бул да пайдадан башка эчтеке жок экен деп туруп, көп жерде бисмилля деп туруп дальше барганга аракет кылам да. Азыр мына Меккеде турабыз. Ыймандын, исламдын очогу делинген Меккеде турабыз. Бир нече күн мурда эле сиз Дубайда элеңиз. Дубайда эми баягы бизнес, баягы табышкердик, дүнүйө, киреше кубаламай, дүнүйө кубаламай, эми ошондой да. Дубайдан башка жерделерде эле ошондой. Анан ошол аурадан, могул диний аурага келгенде өзүңүзгө кандай бир жыйынтыктарды чыгарасыз?
дүние окуп, көбүрөөк акча табайын, көбүрөөк болсун, көбүрөөк мен киреше табайын деген чөйрөдөн азыр бул жака келдиңиз. Бул жакта карасаңыз баары эле ибадат, баары эле Аллаху акбар, баары эле намаз. Ушу кандай бир ойлор пайда болот деген. Бул жерге келгенде бир аз мындай жерге бут Түшөсүз. тийип баштайт да, мындай. Асмандан жерге түшөсүз. Бирок ооба, асмандан дегенде мен учуп жүрөм деген эмес, жанагы Дубайда тутунуп жүрөсүң, иштеп жүрөсүң, жанагы мындай өзүң бош жүрө албайсың да. Бир аз бош болсоң эле эртең эле квартираңдын батиреңдин төлөмү келет, анан светтин төлөмү келет, аркы бери келет. Ал жакта баалар эми башкача, бул жактан дагы 2 эсе 3 эсе кымбатыраак. Бул жакка келип эле мындай эле дем ала чөйсүң кадимкидей. Анан мындай мисалы үчүн кечээ харамда эмелерди көрдүм. Өтүп кеткендердин жаназасы жанагы менен кийин, намаздан кийин. Замбилдер менен алып өтүп атканын көрдүңүз. Ошолорду көрүп дагы бир мынтип ойлойсуң да, булар деле азыр умрадан кийин мындай планы бар, мындай кылам, тигиндей кылам, көрөсө умрамды бүтүрүп алып, тигини бул жумушту бүтүрөм же тиги бул жумушту баштайм деген ой, ошондой эле адамдар болуш керек деп элем, мага окшогон эле. Мен да мисалы үчүн умрадан кийин Дубайга барып, жанагыны кылыш керек эле. Жанагы азыр мен бул жакта жүрөм, жакта жумуш токтоп калды. Эми ушунун баарын кайра чуркатыш керек эле, кайра иштетиш керек деген ойдо. Бирок гарантиясы жок да, сен кайра барасың, барбайсың, жетесиң, жетпейсиңби. Ошого мындай бир жакшы пауза алып кетем ушул жерге келгендечи. Мындай бир жакшы. Ошо пауза, тыным деп жакшы айттыңыз да. Ошо канча күн жүрсөңүз, ошончо күн руханий тыным алып, ай деп мындай бир токтолуп, ойлонуп, деги эле мен эмне кылышым керек, эмне максатта келдим бу дүйнөгө деп ошентип кетет экенсиз. Мен деле ошентем, башкалар деле менче ошентет. Анан кийин ошо Дубайдын өзүндө жүргөндө ошондой руханий тынчтыкты каяктан табасыз? Ошондой паузаларды канчалык деңгээлде көбүрөөк болот Дубайда жүргөндө? Сүйлөшүп, переговорлор, аяка бар, бияка бар, тияка чал. Анан укташ да керек, денени эс алдырыш керек дегендей. Анан ошол жанагындай руханий паузага убакыт болобу аякта? Ооба, албетте. Пауза болбосо табыш керек, андай нерсе убакыт, анткени таппасаң жанагы выгорание деп коет го орустар. Выгорание болуп эле отуруп түтөп кетесиң кадимкидей эле. Эми мен ушундай учурларда чарчап болбой калды деген учурларда бир аз телефонду өчүрүп, бир аз үй бүлөм менен убакыт өткөзүп, ошондойго аракет кылам. Анан бир аз исламга кайтууга дегенде бул такыр кечип кеткен эмесмин, бирок кайтууга дегенде көбүрөөк убакыт бөлүп, бир аз мечитке барып, бир баамдатка барып, бир аз отуруп мындай ойлонуп, жанагы бул жакта жүргөн паузаны ала албайсың ал жактачы, жанагы жашоонун ритми башка. Бирок бир аз ошо үй бүлө менен же болбосо мечитке барып, же болбосо достор менен жолугуп, анан чоң жардам спорт дагы болот. Спорт менен бир аз машыгып, баягы залга киргенден кийин жанагы мээңдеги бүт эмелер калтырып, кадимкидей бир саат проблемаларды унутуп, эс алып, анан чыгып кайра жанагы дүйнөңдү уланта бересиң да. Эми Дубай десе, бул арабтар көзгө элестейт да, бул арабтардын жери. Анан арабтар десе мусулманчылык эске түшөт. Бирок Дубай дүйнөнүн чар тарабынан келген маданияттардын, ар кандай агымдардын, ар кандай туристтердин ушул агымдары топтолгон бир өзүнчө бир шаар. Раз ошондой ар тараптуу болгондон кийин ал жерде мындай бир туристтер келгенден кийин мындай жана шариатка каршы анча-мынча харам нерселер, сойкучулук тымызын, дагы башка мындай исламга жат нерселер дагы болот экен сөздүн ачыгы. Эми интернеттен көрүп атабыз дегендей. Анан ошондой чөйрөдө жашап жүрүп, кулакты этият кылуу, көздү этият кылуу, ойду этият кылуу, ошондой руханий фильтриңизди кантип иштетесиз? Нафсыны арамдан сактоо жагын кандай кыласыз мисалы үчүн? Эми албетте сиз өзүңүздүн ишиңиз менен эле жүрсөңүз керек негизичи, башкага убакыт бөлбөй. Бирок ушу балким сизден башка ушул кыргыз мекендештерибиз ошондой жолдорго азгырып кетип жүргөндүр. Ошолорго деле мындай сабак иретинде жеке өзүңүз кандай ошол көздү арамдан сактоо, арамды укпоо, арамды көрбөө деген маселеде? Суроонда жана машинада келатып ойлонуп келдим эле. Аягына чейин ойлонуп чыгара албаптырмын ойлосом.
бул суроого кечирээк кайраныраак кайтып келсек Мейли, болобу? мейли, Жаман мейли, мейли. десеңиз. Мейли, эми мына анда ушул Дубай деп калдык эми. Дубайга барып, көптөгөн кыргыз жаштары Дубайга барсам, анан ошол жактан тез эле байып кетсем дегендей ушу тилектери болот да. Айрыкча мындай өтө жаш жигиттердин, кыздардын. Анан кийин ошол жактын бир жалтырак жултурак жашоосуна азгырылып, мындай бир туура эмес жолго түшүп алгандар да балким бардыр. Ошол жакка барып тез эле байып кете турган, тез эле мындай болуп кете турганды каалаган жигит кыздарга кандай бир кеңеш айтат элеңиз? Мен өзүм деле Дубайга жөнөп атканда ошентип ойлогом, чын айтсам, жанагы барып эле бир Бурж Халифанын жанында жашайынбы же кандай болот экен, барып эле бир сразу бир жакшы жумуш, анан мен болбосо англис тил билбейт элем башындачы. Анан мен мынтип ойлойт элем, орусчаны жакшы билем, ошол нерсе мага жардам берет, англисчени үйрөнүп алам деп. Көрсө орусча билген, сага окшогон орусча билгендер миң. Англисче сенден жакшысы деле миң. Ошого жанагы барып эле болуп кетем же барып эле бир ишим мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет деп ойлогон өтө туура эмес экен да. Өтө ушундай барып эле жанагы реальностька чабылганда жаман болот экенсиң. Аны өзүм деле сезип билип көрдүм. Барып бир ай жумуш издедим. Бир ай жумуш издеп, депрессия эмне экенин ошол жерден билдим да, кандай болот экен, арыктап. Кыргызстанда 2 эсе мээнет кылыш керек болсо, четте жүргөндө 10 эсе мээнет кылыш керек. 10 эседен да көбүрөөкпү дейм, анткени ал жакта конкуренция, Кыргызстанда сенин конкуренттериң сага окшогон эле кыргыздар. Эми орусчаң жакшы болсо, англис тилди андан жакшы билсең, жумуш табасың деген. Тиякта англис тил бул анын экинчи тили болгон адамдар бар. Мисалы үчүн жанагы эле Индия, Пакистандан келгендер, алардын англис тили биздин орусчадай да. Акценти менен бирок билет. Биздин экинчи тилибиз орусча, англис тили үчүнчү тилибиз да. Билбейбиз, ачык айтканда билбейбиз. Анан бирок курска барганбыз, жанагы чет өлкөгө барардын астынан курска барасың, бирок канчалык керек экенин түшүнбөйсүң да. Барып эле мындай тяп-ляп окуп кайра кетип каласың. Мындай эле маани бербей. Бирок тияка барганда анан түшүнөт экенсиң да, демек тил керек экен, мындай кругозор чоңойтуш керек экен, оңой эмес экен, келип эле келсең эле эч ким сени жумуш менен, даяр жумуш менен тосо албайт экен деп. Ошого ким чет өлкөгө барып иштейин дегендерге биринчиси бул тил да. Тилди канчалык жакшы билсең, ошончолук айлыгың жакшы болот экен да. Ошол бара турган өлкөңдүн тили. Бара турган өлкөнүн тили, бирок англис тил баары биринчи орундабы дейм да, анткени дүйнө жүзү англисче түшүп атпайбы, дүйнө жүзү англисче билет. Эми могу Саудия эле эсептелинбейт го дейм, анткени бул жакта арабча, 90% арабча. Мен мисалы үчүн англис тилди эми жакшы эле билем, же өзүм жетиштүү. Бирок бул жерде жардамы жок да. Арабча билсе, арабча деле үйрөнүп калдык, жанагы эми базовый, дежурный сөздөрдү. Ошого анан могул арам акча, анан адал акча деген түшүнүк бар да. Бизнесте мисалы үчүн оңой эле акча таба коем, оңой эле кирешеге туйтунам деген маселеде ушул арам акчанын зыяндуулугу жөнүндө бир кандай сөздөрдү айта аласыз? Жеке өзүңүздүн практикаңыздан эмес, балким эми бизнес болгондон кийин башка кыргыз жигиттеринин же башка эле улуттагы жигиттердин ушундай маселелерге кириптери болгонун балким көрүп каап ушундай кылбай эле койсо болот эле деген сыяктуу мисалдардан улам. Арам акчага бир жакындабаш керек. Бул бизнесте жүргөндөр дегендей ушуга үндөш бир мисалдарды айта аласызбы? Мен жакын менин чөйрөмдө жүргөндөрдөн бир мисал, арам акча жагынан мисал болуп тур, бирок адал акча жагынан мисалдар көп да. Дос балдарым бар, тренер болуп иштейт, жеке тренер болуп, анан бизнес чөйрөсүндө дос балдар бар, анан машина алып саткан чөйрөсүндө аренда берген, ошол эле ижарага машина берген, унаа берген дос балдар бар. Ошолордон мен көрүшүм боюнча адал жумуш да, эми маңдай тер, жанагы эч ким акысын жебейсиң, так жумушуңду аткарасың, акчаңды аласың. Ошо туура, алдабай, жакшы эле жумушту кылсаң, ошол акчаң жугуштуу болот экен. Ошондой үлгүлөр көп болду, бирок арам жагынан үлгүлөр болбоптур, айта албайм го дейм, бир мындай ушундай көргөм деп. Андай генеральный эле информация болбосо. Өзүн мусулманмын деп атаган ким болбосун,
пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ким экендигин билет болуш керек. Анан ал эми соодада жүргөн. Ал соодагер болгон. Биз баарыбыз билебиз анын сыйрасынан, өмүр баянынан. Анан ушул Дубайдагы бизнесте жанагы унааларды ижарага берген бизнесте жүргөн ушул мусулман ишкер катары, мусулман жигит катары ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнөн, ушул соодагерлигинен өзүңүзгө кандай бир өрнөк аласыз? Жакшы суроо болду. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы аманатка кыянатчылык кылбаган, калп айтпаган, кардарлардын көңүлүн калтырган эмес. Ошон үчүн ага чоң ишеним артылган да. Хадича энебиз ага бүтүндөй бир кербенди табыштап ошого ишенип бергенин айтам да. Ошон үчүн баягы ишеним боюнча, аманат боюнча баягы эле соодада ушул боюнча кандай бизге өрнөк боло алат дейм да, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушул суроону дагы анан чачпак ойлонуп жооп берет окшойм, мындай бир. Анткени мындай жөнөкөй сөз менен айтып койсоң, туура эмес окуучудай бир грамотныйраак кылып ответ кылыш керек экен да бул нерсеге. Анда мындай суроо, жараткан Аллах субханаху ва тааля ар бир инсанга өзүнчө шык берет экен, жөндөм берет экен. Бирөөгө бир башкаруучулук жөндөм берет экен, бирөөгө бир сүйлөө, бирөөгө бир бизнесте, бирөөгө дагы башка түрдүү шык берет экен. Сизге берилген ушундай бир Аллахтын шыгын, жөндөмүн жараткан өзү ыраазы боло тургандай коомго, Кыргызстандын коомуна, балким ошол Дубайдагы коомго кандай бир пайдалуу иш жасап атам деп ойлойсуз? Мен ойлойм, мындай бир коомго чоң жардам алып келбесең дагы, зыян алып келбесең, бул Ошонун өзү чоң пайда. Өзү эле чоң пайда деп ойлойм. Ошондуктан биздин ушу кылган күчүбүз эмне кылып жардам бере алабыз? Бул зыян кылбоо, жанагы акыны жебе бирөөнүкүн. Өзүң ишиңе так аткар, анан ошол пайда бир чоң пайда болбосо дагы зыяны жок. Бул уже жакшы нерсе деп ойлойм да. Зыян келтирбесең. Туура. Ар кимибиз өзүбүздүн жумушубуз бар. Мына мен өзүм жумушумду подкаст тартышым керекпи? Ошонун чемпиону болушум керек. Сиз мисалы үчүн ушул Дубайда унааларды ижарага берип жүрөсүзбү? Ошол сфера, ошол чөйрөнүн мындайча айтканда мыктысы болушуңуз керек дегендейчи. Бирок коомго зыян кылбай, Ооба. Коомго чоң жардам келтире албасаң дагы мындай шыгың жетпесе, тилиң мындай чечен болбосо, же болбосо бир кандайдыр бир чоң жумуш кылбасаң, жок дегенде зыян кылба. Бирөө ошол пайдасын алып келип атса, ошого мындайча айтканда мешать этпе, колдон келсе жардам берип кой, болду. Ошол деле бир чоң иш деп ойлойм да. Анан мына экөөбүздү карап турса, сиз сүннөт сакал коет экенсиз, мурут коет экенсиз. Анан бизнесте же болбосо бизнесте эмес эле жөн эле кардар катары бирөөнүн бирдеме сатып алсаң, эгер сакал коюп алса же жоолук оронуп алса, мындай карап туруп, айрыкча этти ошолордон аласың да. Ишенич жаратат. Ишеничтүүрөөк депчи. Анан ушул бизнесте дагы бул сиздин сакал койгонуңуз мындай бир чоң жоопкерчилик го, кандай байкайсызбы ошону? Биз арабтар өлкөсүндө жашагандыктан сакал бул жерде бир кандайдыр бир эме жаңылык эмес да. Ар бир экинчи стандарт эле. Бул мындай эле, ооба, стандарт эле. Анан кандайдыр бир мындай чоң глобалдуу эчтекени алмаштырбайт деп ойлойм негизичи. Баары эле коет. Арабтар деле коет, кыргыз деле коет, баары эле коет. Ошондуктан бир өзгөрүүнү сезе элекмин ушунга чейин. Бирок Кыргызстанда ушул сакал койгондорго, жоолук салынгандарга башкача карайбыз да бизчи. Алар деген ыймандуулар, сакал коюп алып анан мынтет, жоолук оролуп мынтет депчи. Анан демек Дубайда же буякта эле көрүп жүрөбүз, дээрлик баары эле сакал коет экен. Анан ошондой эле кишилер мындай карасаң, кээде таң калтырган иштерди кылып коет экен, кээде жөөлөп кетет экен, кээде катуу эле кош сүйлөп коет экен. Демек
ыйман адамдын сырткы көрүнүшүндө эмес, ичинде го дейм. жүрөгүндө. Ооба, ооба, мен да ошондой эсептейм. Анткени сакал жоктор деле анан намаз окушубуз керек, албетте бул биринчи нерсе, бирок намаз окубагандардын деле кээ бир кыймыл аракеттери өтө таза, сонун, элге жардам берейин, элге пайда алып келейин деген, а кээ бирөөнүн мен лично көргөн эмесмин, бирок намаз окугандардын арасында деле бул жакта көрүп атабыз. Демек намаз окуган адам бул периште же таза деп билбеш керекпи дейм да, же сакалы койго болсо, же орону болсо, бул динде же балким ал эми ошого жагат, ушундай стилдир кээ бирөөнүкү, же жабынайын деп эле кийет, бирок жанагы по внешности судить этпешибиз керекпи деп ойлойм да. Жанагы ананыраак жооп берем деген суроо боюнча да, ушул Дубайда жанагындай алкырыктар, Дубайда жанагындай жакшы эмес иштер, жанагы күнөө иштер, харам иштер анча мынча болуп турат экен, туристтер барган жерде. Ошондой жерде иштеп аткандан кийин өзүңүздүн баягы руханий фильтриңиз кантип иштейт? Арамдан көздү, кулакты, ойду этият кылуу боюнча кандай иштейт деп суроо бердим эле. Мен ойлойм, негизи нафсибизди тыюу бул Дубайда эле эмес, каерде жашабы ошол жерде, любой эле жерде эмелер болот, азгыртуулар болот. Мисалы үчүн бул жакка келатканда деле Кудай буйруса Кабадан чыкпайм, ушу харамда намаз окуйм деген ойдо эле келаткам, бирок мондай бошобой каласың кээде, анан тияка барыш керек, жол буш болуп калат, кандайдыр бир себептер менен. Демек бул каерде болбо тыйын, каерде болбо нафсиңди тый, каерде болбо таква жүр деген деп ойлойм да. Анткени Меккеде жүрүп туруп деле, могул жерде деле айттым, таштанды тыштагандай эле жумуштарды кылса болот, анан эч ким көрбөй турган жерге барып деле таза, аккуратно жөн жүрсө болот. Ошондуктан каерде болбо нафсти тыя билиш керек деп ойлойм. Эми ушу подкасттын соңунда мен мындай жеке суроо дагы, өзүңүз спорт жаатында дагы бир атайын бир мелдештерге катышып жүргөн тажрыйбаңыз бар экен, кайсы спорт? Ооба, бул неме, джиу-джитсу деген күрөш, Бразилиядан чыгып келген. Жанагы джудоистердин кимоносу бар го, ошондой кийип, ошо дзюдо менен самбонун ортосундагы бир спорт да бул. Дубайда өтө катуу өнүккөн спорт, өтө катуу өнүккөн. Анан 2019 бери катышам. Жанагы призовойлору бар, чыгып орун алсаң акча берет. Дубайда бул джиу-джитсу деген бул аябай жакшы өнүккөнбү? Өтө өнүккөн. Азыр бул спортту арабтар өнүктүрүп, мындайча айтканда четке алып, азыр эркин күрөштү өнүктүрүп атышат. Эркин күрөштү өнүктүрүп башта. Негизи Дубай спортко чоң маани берет. Өтө чоң маани берет. Анан бизнестен ошол спорттун түрүнө да убакыт табасызбы ошондо? Ооба, бул мындай эме эмес, каалоо деле эмес, бул необходимость деп ойлойм да. Муктаждык, ооба. Жанагы мен бир Жеңиш деген досум бар, жакында чоң подкаст берди спорт боюнча. Өтө чоң маселелерди ачып талкуулады да. Спорт бул жанагы дене, бизге берген дене бул аманат депчи, ошол дос балам айтты да, туура айтты абдан. Дене бизди бул аманат, биз кайтарып беребиз. Анан Кудай бизди жаратканда сеймиз кылып жаратып койгон жок. Кичинекей сонун кылып, эч кандай тыртык жок. Сонун кылып жаратат. Демек, ошол бойдон кайра алып барып тапшырышыбыз керек деген маселе да. Демек, ден соолук бул бизге аманат. Аны деген биз кадимкидей ага мындай көңүл бөлүшүбүз керек. Спорттун тиги түрү болобу, бул түрү болобу, ошону айткыңыз келип атат да. Ооба, күнүнө бир саат убакыт табыш эми кыйын эмес деп ойлойм. Телефон чукулап деле бир саат өтүп кетет. Анан бир нерсе көрүп отурсаң деле бир сааттан эле ашып кетет. Ошол күнүнө бир саат убакыт бөлүп койсоң, бул өзүңө эле керектүү нерсе да, өзүңө эле пайдалуу нерсе. Сиз Дубайда үй бүлөңүз мененсизби же? Ооба, үй бүлөм менен. Анда ошо азыр Оозо ачаарга аз эле убакыт калды. Азыр бул жакта атайын жергиликтүү бияктагы элдер да келип бул тоонун чокусуна барып Оозо ачалы дешет экен. Анан тетиги жерде
бул кишилер болобу экен, подкасттын качан болот экен деп бир адамдар күтүп турат. Алардын акысына кирбейли. Азыр мындан да кенен маек алмакпыз. Менимче ушул жагын мындай көрүүчүлөр мындай аш кылып алсын. Мен ойлойм, ушу аз болсо дагы саз нерселерди айтуу менен сиздин жашоо практикаңызда, ошол бизнес практикаңыздагы нерселерди айттырып алуу менен мен мындай көрүүчүлөргө бир ар кимине мындай бир пайда ала тургандай бир насаат айттык. Эми насаат айтканда эмне? Эми биз билгенди көрүүчүлөр 10 эсе жакшы билет. Ошону болгону эскерттик деп ойлойм. Ишиңизге береке болсун. Дубайда жүрөсүзбү, Меккеге келесизби, Бишкекке барасызбы? Баягы өзүңүз айткандай, баягы зыян кылбастан, өзүбүздүн ишибизге так болуп, мындай коомго пайдалуу адам бололу дегениңиз бул өтө бир жакшы айтылган сөз болду. Үй бүлөңүзгө тынчылык, орозоңуз кабыл болсун, тилеген тилектер, бу жердеги зыяраттарыңыз кабыл болсун. Жараткан сизди туура акыйкат жолдон адаштырбасын, бар болуңуз. Чоң рахмат. Сизге да рахмат, ушинтип келип, кыргыз элине кызмат кылып, ушундай сонун подкасттарды тартып, Меккеге чейин келип атасыз, келип тартып келдиңер. Меккеге келдик, балким Дубайга дагы барып, Дубайдын бир фонунда дагы башка темаларда маектешип калаттырбыз. Ошол нерсе буйрусун, буйрусун. Бар болуңуз. Бар болуңуз.